Салам айтуу сүннөт. Колу салама, периштелер келип Ибрахим пайгамбарга салам айтты. Кола саламун, Ибрахим пайгамбар дагы салам айтты. Бундан маалым болду мусулмандарга салам айтышлык сүннөт болот. Качан бири-бири менен жолукса, анда салам айтышсын. Ушул жерде айтат, сиз бирөө коноктосоңуз, конокко барсаңыз, конокко барган киши биринчи салам айтыш керек. Сизди бир конокко чакырды, кимди бирөөнүн үйүнө барары менен периштелер дагы келип туруп салам айтып атпайбы? Андан кийин Ибрахим пайгамбар коноктосучу жооп берип атат. Ушул жерде дагы кичине адеби ушундай, сен дагы барып туруп биринчи салам айт. Конокко барып калса. Анан ага жооп дагы бериш керек. Бул өзү ар бир коомдо учурашканда ар кандай сөздөр менен, бирок исламдын өзгөчөлүгү, ислам таалими укмушта буга мисалы жок. Исламда ассаламу алейкум деп, ва рахматуллахи ва баракату. Бул сөздөрдө биринчиден Алла Тааланын ысмы бар, зикр. Экинчиден тадкир, экинчи адамга дагы эскертүү, эстетүү бар, Алланын атын эстөөгө. Үчүнчүдөн буда дуа бар, Алланын тынчтыгы, Алла Тааланын берекеси. Салман разияллаху анху, Умар разияллаху анху үйүнө барып калат дагы. Үйүнө барса, салам алейкум, алейкум ассалам, келиңиз деп калат, келиңиз деп. Үйгө келгенде келери менен жастык коюп берет Салманга. Салман разияллаху анху жастыкка таянып жөнөнүп туруп айтат. Алланын элчиси чын айткан экен да дейт. Умар разияллаху анху сурайт, эмне деген экен, эмне чын айткан экен десе, пайгамбарыбыз ушундай уктум эле. Кимде ким үйүнө конок келе турган болсо, жөлөнгүч же жастык коюп берип койсо, Алла мурунку күнөөлөрүн кечирет деген экен. Ушу жастык коюп берип койгонуңуз ушу адамды сый көрсөтүп, ушу кичине белин ушу таянсын же тигиндей кылсын деп урмат көрсөткөнүңүздө ушуга да күнөө кечирилет экен. Көрдүңүзбү? Эми курсаган той козгондо жөнөкөй сууга эле канча сооп айтылат, Мушкатул Масабихте хадис келет. Суу бар жерде суу берсеңиз, кул азат кылгандай, боштондукка чыгаргандай сооп аласыз. Суу жок жерде суу берсеңиз, өлгөн адамды тирилткендей сооп аласыз. Ошон үчүн иншалла баардыгы бул шариятыбыз, бул салам айтышлык, меймандостук, булардын баардыгы биздин динибиз туугандар, биздин маданиятыбыз, биздин адебибиз ушул. Ошон үчүн булардын баардыгын биз эске алышыбыз керек.